Саламатсыздарбы, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу жогорку кеңеш депутаттары. Бул мыйзам долбоорун мен өзүм атайын алып чыгайын деп келдим. Себеби дегенде бул жерде башынан мен орун басарым алып чыгыш керек эле. Себеби бул мыйзамдын өтө маанилүү экендигин, коомубузга, мамлекетибиздин турмушуна мындан кийин ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин бизде өтө мындай кылмыш жаатында чоң өзгөрүүлөр болот деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан муну тактап өзүм алып чыгайын деп алып келдим. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу жогорку кеңеш депутаттары, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик органдарда коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча ички саясатты ишке ашыруунун алкагында коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Азыркы учурда коррупциянын баардык көрүнүштөрүнө каршы аеосуз күрөш жүрүп жатат. Муну элибиз дагы оң кабылдап, жакшы жыйынтыктарга жетише алдык. Бирок коррупцияга каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, мамлекеттик органдарда коррупциянын деңгээли жогору бойдон калууда. А бир кээ бир жерлерде өсүп да кетти. Бул жаатта жүргүзүлгөн анализ жана учурдун талабы ушул чөйрөдөгү мыйзамдарды мындан ары жакшыртууга муктаж экендигин көрсөттү. Ушуга байланыштуу бир катар мыйзам актыларына төмөнкүдөй жоболорду киргизүү зарылдыгын көрүп турабыз. Биринчиден, коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн айып пулдарды жокко чыгаруу. Экинчи, коррупциялык кылмыш жасаган адамдарга күнөөсүн моюнга алуу жана материалдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө келишим түзүүдө эркинен ажыратуунун эң төмөнкү мөөнөтүнүн кеминде жарымын дайындоо. Коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн соттолгондугу жоюлгандыгына же алып салынгандыгына карабастан мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө милдеттүү түрдө жана калыбына келтирбеген тыюу салуу. Төртүнчү, жубайы же жакын туугандары белгиленген тартипте оор же өзгөчө оор кылмыш жасагандык үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жоюлбаган же алып салынбаган соттуулугу бар же ага талапкерге карата кылмыш жаза иши реабилитациялоочу негиздер боюнча токтотулган учурда аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын түзүмүнө кабыл алуудан баш тартуу. Коррупциялык кылмыштарга жаза катары айып пул дайындоо боюнча айта кетүүчү жагдай, күнөөлүү кызмат адамдарынын айрымдары гана чындап эркиндигинен ажыратылса, көпчүлүгү айып пул түрүндө гана жаза каралган. Ал эми мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга келтирилген зыянды келип чыккан кесепеттери менен салыштырууга мүмкүн эмес. Мындай жагдайлар коррупциялык кылмыштарды жасоого шыктуу мамлекеттик аткаминерлердин жазасыз калуу сезимин пайда кылып, кылмыш жаза мыйзамынын негизги жоболорунун бири болгон жазасыз калбоо принцибин төмөндөтүүдө. Ушуга байланыштуу ушул категориядагы кылмышка күнөөнүн шайкештигин белгилөө максатында айып пул гана салбастан, күнөөлүү адамдарды реалдуу мөөнөткө чейин эркиндигинен ажыратып, белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан милдеттүү түрдө өмүр бою ажыратуу боюнча кылмыш жаза кодексине тийиштүү өзгөрүүлөрдү киргизүү сунушталат. Сунушталган мыйзам долбоорунда коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга көрүлүүчү чаралар жаза мөөнөтүнүн жогорулатууга эмес, кылмыш жоопкерчилигинен кутулбоону камсыздоого багытталган кылмыш жоопкерчилигин күчөткөн таасирдүү ыкмалардын бири катары эсептелет. Мамлекеттик муниципалдык кызматтарда кызыкчылыктарына каршы коррупциялык жана башка кылмыштарды жасагандык үчүн жазаны күчөтүү кылмыштардын ушул түрлөрүнө таасирдүү чара болууга тийиш жана коррупциянын алдын алууда күрөштөрдү натыйжалуу чара катары колдонулмакчы. Белгилеп кетчү жагдай, укук коргоо органдарына кызмат өтөө тартибин жөнгө салган мыйзамдарда соттуулугуна жоюлгандыгына же алып салгандыгына карабастан, соттуулугу боюнча учурда кызмат өтөөгө тыюу салуу боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Бул чара укук коргоо органдарында кызмат өтөөнүн кадыр баркын бир кыйла көтөрүп, коррупцияга каршы күчтүү фактор экендигин мезгил өзү тастыктады. Ушул жагдайды эске алып,
мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге ушундай ченемдерди киргизүү зарылдыгы келип чыкты. Коррупциялык ишин улантпаш үчүн ниети бузук, колу булганыч аткаминерлерди, кызматкерлерди жана кызматчыларды мамлекеттик кызматка кайтуу мүмкүндүгүнө чектөө киргизилүүдө. Жогоруда айтылганын негизинде каралып жаткан мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, бул өтө маанилүү өлкөбүздүн, элибиздин эртеңки келечегине түздөн түз таасир эте турган мыйзам долбоору. Андыктан буну кеңири талкуулап, кеңешип кескен бармак оорубайт дегенде так, ачык суроолордун негизинде биринчи окууда концепциясын кабыл алсак, кийинки окууда ошол айтылган пикирлер сөзсүз эске алыныш керек. Андыктан кеңири суроолор болуш керек. Табло бериңиздер, Камчыбек Кыдыршаевичке суроолор болсо бериңиздер. Демейдегидей эле биздин салтты бузбай Бекешев Дастан Далабаевич биринчи. Рахмат. Биринчиден, урматтуу депутаттар, уважаемые депутаты, позвольте поздравить нас, всех кыргызстанцев, и оба народа вчера действительно достигли обоюдного согласия по границам. Это победа двух стран, двух народов. И это произошло благодаря политической воле нашего главы государства и в том числе Камчыбек Кыдыршаевич. И очень удивительно то, что вы буквально вчера были там и уже сегодня уже докладываете по законопроекту. Очень отрадно. Камчыбек Кыдыршаевич, вот у меня несколько вопросов по данному законопроекту. Что делать, если государственный служащий уже заполнил специальную декларацию? Сейчас идет кампания по легализации, до конца этого месяца еще она идет. И вот, скажем, обнаружил, что чиновник был коррупционером, украл деньги, а у него есть эта спецдекларация. А мы написали, оказывается, так, что он освобождается от ответственности. Так, данный предлагаемый законопроект, который мы сейчас предлагаем, еще не принят. Так, будем обсуждать. Я очень надеюсь, что мы в срочном порядке будем принимать и первом, втором, третьем чтении. Наш уважаемый президент подпишет, и данный закон начнет работать уже с 1 января 2025 года. То есть с того срока, который он будет реализован. А до этого срока, даже сейчас, даже я могу так шутя сказать, что у коррупционеров еще есть время до 31 декабря совершить свои преступления. Что они могут еще штрафами освободиться. А после 31 декабря уже они реальный срок будут получать. То есть по действующему законодательству сейчас, по действующему законодательству, если кто-то совершил коррупционные деяния, он могут, то есть по некоторым снисхождениям наших уважаемых судей, получить штрафы. Такие случаи у нас уйма. Вот я сейчас статистику взял, здесь из тех делов, которые по коррупционным делам мы рассматриваем, почти штрафом отделались 80% всех коррупционеров. Всего 13% осуждено. То есть совершать коррупционные деяния стало как бы привычным. Все думают, что, коррупцию совершил, завтра даст штраф, там несколько тысяч, оплачу и обратно буду возвращаться. Теперь этого не будет. Вот именно этого не будет. Теперь реальный срок они будут получать. Теперь все штрафы убираем. Теперь штрафов за коррупционные деяния не будут. Вот именно. Поэтому я очень надеюсь, что декларацию заполнять, декларацию сдавать также до 31 декабря этого года. Коррупция в нашей стране этим годом уйдет. Очень надеюсь. Потому что со следующего года совершать коррупционные деяния действительно будет с одной стороны трудновато, с другой стороны наказание будет ужесточаться. Коррупциядан тышкары бул жерде башка статьялар бар, мисалы ошол эле шалакылык. Бул жерде не только мамлекеттик кызматкерлер, эми врачтар жана башкаларга дагы иш козголушу мүмкүн да. Бар. Буларга мисалы биз өмүр бою ушундай запрет кылсак бул туура элеби же
қандай? Это не проблема, это как раз и решает нашу проблему. Мисал сіз тура айтып отырсыз. Коррупционные иные, то есть уголовный кодекс нашей страны, глава 42, коррупционные иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы. Это какие статьи? Это статьи 336 коррупция, статья 337 злоупотребление должностным положением, статья 338 превышение власти, статья 338 прим. 1 воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, статья 339 заключение заведомо невыгодного контракта, статья 340 незаконное обогащение, статья 341 участие должностного лица в предпринимательской деятельности, статья 342 получение взятки, статья 343 вымогательство взятки, статья 344 посредничество во взятничестве, статья 345 дача взятки, статья 346 служебный подлог, статья 347 незаконная выдача паспорта, статья 348 халатность. Вот те статьи, по которым уже не будет применяться штрафы. А вот если кто бы то ни был, врач ты или, ну, скажем, преподаватель, да, или еще кто-то другие должности занимаешь на государственной должности, все будут они привлечены. Врачтарды білесіңер, раз врачтардың арасында қандай деген көп нәрселер болып отыр. Мына жақында эле біз 5 врачты қармадық. Ошондо дагы бизге чыгышты, ай аларды бошотуп койгула, бизде жанагы операция кыла турган врачтар эле деп. Эгерде биз ошентип эле бири-бирибизди прикрывать эте берсек болбойт. Ошондуктан раз навсегда нужно принять такое решение, жесткое, но справедливое. Другого выхода нету. Я уже 4 года, вот уже 5-й год пошел, борюсь с этой коррупцией. Честно говоря, с одной стороны, человек устает. Задерживаешь, да, он выплачивает. Я не говорю о бандитах, о каких-то там преступниках. Я говорю о тех государственных служащих, которые попадались по этим статьям. Так, задерживаешь, он выплачивает как бы какую-то энную сумму по решению суда. Ни одного суда, то есть человека из судебных органов, прокуратуры или правоохранительных органов мы не смогли посадить на реальные сроки. Понимаете ли? Поэтому теперь уже эти реальные сроки будут, естественно, если вы данный закон примете. Я очень надеюсь, что этот закон будет приниматься. Мыйзам долбоорду колдойбуз, бирок чынында дагы суроо бар да, ошол эле коррупция же башка мисалы статьялар. Мындай болбой калабы, допустим, сегодня он в политике человек что-то там против где-то сказал, и он может стать либо коррупционером, либо каким-нибудь еще по этой статье. Эми сиз дагы өзүңүз дагы аны билесиз да, ушундай болуш мүмкүн да. А потом он пожизненно, если лишится возможности работать, не останется ли он вообще бедным? Нет, таких опасений не может быть, так как если человек по этим статьям будет осужден, так, значит будет основание на это. Это же не просто так, кого-то ты поймаешь по коррупции, по другим статьям, может быть, как вы сказали, там каких-то политиков можно привлечь. А по этим строгим статьям коррупционные деяния привлечь очень тяжело. Действительно тяжело. Если ты взятки не взял, а тебе применить статью по взяточеству, это невозможно. Понимаете ли? Чтобы вот этих статей, вот здесь сколько там, около 11 статей, чтобы их доказывать, наши сотрудники работают день и ночь. Очень тяжелые статьи на доказательства. А если доказал, значит, надо соответственным образом надо получить как бы наказание. Поэтому, что там каких-то политиков преследовать по этим статьям никак не получится. Это невозможно. То есть вы гарантируете, в принципе? Я не буду гарантировать ничего. Это закон гарантирует. Все, рахмат, хорошо. Рахмат, кейинки сөз Ажибаев Чыңгыз Ильяс Кожоевичте. Рахмат, урматтуу төраға, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар.
Мына жогоруда Дастан Далбаевич айтып кетти, Камчыбек Кыдыршаевич. Буга чейин кече мына жакшы жаңылыктар болду. Буга чейин бир дагы жетекчинин эрки жеткен эмес бул кадамдарга барганга. Мына сиз жанагы батырлыгыңызды дагы бир жолу далилдеп бердиңиз. Сизге жана ошо комиссиянын мүчөлөрүнө алкыш. Мыйзам долбоору боюнча токтолуп кетейин. Мыйзам бул бүгүнкү күндүн талабы да. Ушул кадамга барбасак, бул токтобойт экен. Коррупция боюнча мына күрөшүп атабыз, бирок тилекке каршы бул токтобой жатат да. Жана Камчыбек Кыдыршаевич, өзүңүз сөзүңүздү айтып кетпедиңизби? Жана соттолгондугу боюнча алынгандан кийин депчи. Ошол боюнча дагы бир жакшылап карап койсоңуздар, көзөмөл кылып туруп, жанагы соттолгон адамдар 1 жыл, 2 жылдын ичинде эле жанагы соттолгондугу боюнча погашение кылып салбаш керек да. Анан кийинки маселе коррупция менен козголгон иштерди бизде тергөөдө билебиз да, жанагы переквалификация деген маселеси бар да, Үмүткан Нургазиевна. Прокуратура тараптан ошол переквалификация жактарындагы мыйзамдуулугун карап чыгып, өзүңүздөр бир жакшы жыйынтык алып келесиздер деп ишенем. Анан Камчыбек Кыдыршаевич, бул мыйзам кабыл алынгандан кийин буга чейин жанагы коррупция менен соттолгон адамдар, ошолордун жакындары бүгүнкү күндө жогорку кызматтарда иштеп жүрөт да, ошолор боюнча кандай бир болот? Кыскача маалымат берип коесузбу? Рахмат. Погашение боюнча билесиздер эми, коррупцияны мына статьялар менен эгерде соттолгон болсо, мунун погашениеси өтө көп. 1 жыл, 2 жыл эмес. Бул мен азыр ачык айта жанында эме санкциялары жок, бирок мне кажется 5 жыл, 10 жылдай болуш керек. 7 жыл бекен ушундай болуш керек. То есть ага 5 жыл, 7 жылдан кийин дагы көрө жатарбыз. Бул бир. Ал эми жанагы возбуждение по коррупции, а потом переквалификация болуп кеткендер кандай болот деп. Здесь речь идет о том, что по окончании принятия решения судом, во время следствия, если какие-то переквалификации будет на другие статьи, это обычные как бы следственные мероприятия, которые будут проходить. А тут идет речь о том, что все эти как бы санкции будут применяться после принятия решения судом. Так, по этим статьям. Ал эми үчүнчүсүндө айтып атпайсызбы, жанагы чоң кызмат иштегендердин жакын тууган уруктары ушул статьялар менен эми баласы болуп калат, ата-энеси болуп калат, мындай өмүрлүк жолдоштору болуп калган болсо эмне болот деп. Алар мыйзамдын чегинде биринчиден жумуштан кетишет. Себеби коррупция менен өкүм чыккандан кийин, өкүм чыккан адамдын башка бирөөнүн мисал келтирбейли, мен эле айтайын, эгерде менин коррупция менен өкүм чыга турган болсо, менин балдарым милицияда иштейби, прокуратурада иштейби, же мамлекеттик башка кызматтар иштейби, сразу жумуштан алынышат. В соответствии с данным законодательством. Түшүнүктүү да? Мен түшүндүрө алдымбы билбейм, мен түшүндүрө алдым. Туура түшүндүм, Камчыбек Кыдыршаевич. Эми бул мыйзамды колдойбуз. Ушу пара алып жаткан адамдар мындан ары ушу балдарыны, жакындарын ойлой турган болсо, ал жолго, ал кылмышка барбайт да. Бул мыйзам абдан туура, колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковнада. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, арбаңыз кечээ күнү мына 4 декабрь Манас күнү символикалуу дагы бир күн болду. Кыргызда сокурдун эңсегени көз дегендей, биз ошол Кыргызстандын баары, анын ичинде биз ошол Баткен Лейлектин эли дагы ошол эңсегенибиз, ошо чек ара чечилсе деп. Сиз жон териңиз менен сездиңиз, элдин көз жашын көрдүңүз. Мына кечээ күнү ошол тарыхый учур болду. Чынында президент Кыргыз эл баатыры дегенди сизге абдан туура берген. Мына ошол кечеден бери телефон чалуулар болуп атат элдин атынан. Эл абдан кубануу менен кабыл алып атат. Кечээ күнү мына ошол ынактык мамилеңиздерди көрсөтө алдыңыздар. Эки өлкөнүн мына үлкөн чоң мамлекеттик кызматкерлери экөөңүздөр, мына Ятимов экөөңүздөр абдан бир мындай бир биз
баягы кубануу менен кабыл алдык да. Мен учурдан пайдаланып айтып коеюн. Бүгүн сиздин келериңизди да билбеппиз, бирок кантип айтабыз деп аттык эле. Мына мен учурдан пайдаланып айтып коеюн. Чоң эрдик болду. Ыраазычылык билдирем мен жеке өзүм дагы. Анан экинчиден бул мыйзам долбоорунда кече күнү Тимур Маратович комитетке алып келди. Абдан мындай даана так түшүнүктүү тил менен жазылыптыр мыйзам негизи. Бир 3-чү, 4-чү, 6-чы, 10-чу беренелерди мен кечинде окуп карап чыктым. Мыногу жерде мен бир немени кошком. Эми баягы кыргызда айтылат, эрдик кылсаң сүрө кыл деп. Бул коррупция менен күрөшүүдө бул мамлекеттик муниципалдык кызмат, аскер кызматкерлери дагы омбудсмен боло албайт. Тиги бу деп бир топ мына беренелерде көрсөтүлгөн. Мен сунушум бар да ушул мамлекеттик саясий кызматтарды дагы кошуп коюшубуз керек да. Мына мыногу жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттарына шайлоо катыша албайт деп атат да. Анан жогорку кеңешке дагы бара албай турган кылышыбыз керек. Ушул саясий кызматтарды кошуп койбойлубу? Коррупция менен. Ушуну мен сунушум, бул мен экинчи окууга берем. Анан кийин мыногу жерде дагы мына штрафтарды жазган бир кичине бири-бирине кайчы пикир келген жер бар экен да. Коррупциялык кылмыштарды жасаган адамдарга мыногу немени айып пулду жокко чыгаруу деп берипсиздер. Анан кайра бир беренесинде жүрөт. Күнөөсүн моюнга алуу менен материалдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндө келишим түзүүдө жарым мөөнөтүн өтөйт деген кирип атат да. Ошон үчүн бул жерде ошол келишим, бул ошол эле айып пулдун бир түрү болуп калбайбы? Келишим түзгөндө төлөнүп. Ушуну кандай чечмелейсиз? Биз бул жерде ошол айыпталуучуга дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген бир маани болуп атат да. Мына мисалы бир коррупционер колго түштү, так? Жөнөкөй тил менен айтканда. Ал коррупционердин айыбы угузулду, ал айыбын толук мойнуна алды. Келтирилген зыянды мамлекетке толук төлөдү. Ошол маалда дагы азыр эгерде бүгүн ушундай да, бүгүн эгер ушундай кыла турган болсок, сотко апарат, сот штрафын чыгарып жиберет. Биз кабыл алып аткан мыйзамда болсо, эгерде ал ошентип мамлекетке зыянды төлөсө дагы, жанагы айыпты мойнуна алса дагы, айыптоо баягы келишимин түзсө дагы, так, мойнуна алуу келишимин түзсө дагы, ошол күндө дагы белгиленген мөөнөттүн жарымын сөзсүз түрдө түрмөдө өтөйт деп жазып атабыз да. Өтөйт деп атабыз. То есть түрмөдөн чыгып, то есть коррупция менен колго түшүп, бирок түрмөдөн чыгып кете албайт да. Мисалы, коррупция боюнча бизде статьяларда нем ар жерде ар түрдүү, где-то приблизительно 7 жылдан 15 жылга чейин да. Эгер тигил адам согласие түзсө деле, может быть 10 жылга келе турган статьясынын хотя бы жарым 5 жылын отуруп чыгат да. То есть сөзсүз түрдө түрмөгө түшөт деген мындай ыкма да булчу. Бирок ошол эле мезгилде жанагы акчасын төлөгөн болсо, айыбын мойнуна алган болсо, мен ушуну ката кетирдим деп өзүнчө бир эме кылган болсо, жарым срогун гана өтөсүн деген мүмкүнчүлүк берип атабыз. Себеби мен бул жерде айып пулдарды жокко чыгарылат дегенден улам ошол ойлонуп атам да. Айып пул болсо, айып пул менен да чыгып кеткендер болбойт мурдагыдай. Болбойт. Айып пул деген болбойт муну. Бул жерде айып пулду деген сөз жок. Бул жерде возмещение нанесенного ущерба. Так? Возмещение. Анан мыногу уюшкан кылмыштуу топко тиешеси барларды дагы бир бул коррупция жазалат да. Сөзсүз түрдө ал жерде коррупциялык иш болот. Ошого тиешеси барлар дагы бир катуу иликтеп чыкпайсызбы? Туугандарынын тиешеси бар, жакындарынын, жубайынын тиешеси бар, ата-энесинин тиешеси бар. Ушуну бир кайрадан карап чыкпайсызбы? Ушу беренеге киргизгиле ушу дагы бир. Бул боюнча азыр Ички иштер министрлигинде мыйзам долбоор даярдалып атат. Уюшкан кылмыштуу топ боюнча. Эми ачык эле айтыш керек, урматтуу депутаттар. Мына коомдун ичинде жүрөсүңөр, сиздердин шайлоочуларыңыздар, эл менен баштайын сүйлөшүп жүрөсүздөр. Бул уюшкан кылмыштуу топ менен, бандиттер менен күрөшүү оңоюраак экен да, коррупция менен күрөшкөндөн көрөчү. Алар менен күрөшүү оңоюраак экен. Мына мен көрдүм, аны өзүм сездим. Азыр мен бандитмин деп чыгып, же болбосо бандиттик ишти эч ким кыла албайт, качып жүрөт. А коррупция до сих пор продолжается. Где-то уже коррупция дошло до высоких уровней. Вот буквально вчера мы, 2 дня назад, задержали руководителей налоговых инспекций столицы, 4 людей. Так, они нанесли бюджету приблизительно по нашим подсчетам около 3,2 миллиарда сомов.
В то же время мы сейчас требуем от наших ушул убакта биздин жанагы жөнөкөй жарандарыбыздан жана азыр базарларда отурган жарандарыбыздан налог төлөө, салык төлөө деп алат кыйнап атабыз, туурабы? Этенен деп туруп. Именно ушу этененди жашырышып, этенен боюнча коррупциялык схема түзүшүп, налоговиктер өздөрү. Так, 3,2 миллиард бул азыр башталышы гана. Возможно, сейчас вот это расследование как раз идет, возможно, мы сегодня, завтра будем задерживать еще более других начальников сверху. Это может быть дойти до каких-то руководителей. То есть это целая мафиозная, коррупционная структура, схема, которую они создали. Ошондуктан биз муну аз токтотуп кое алабыз. Этинен боюнча мен бир маалымат берип коеюн. Этинен деп эле элдерибиз деле ызы чуу болуп атат, туурабы? Мына этинен электрондук товардык транспорттук накладной боюнча. Булар кантип мафия түзүшөт? Бул маалымат сиздерге өтө керек, себеби азыр кээ айтып атат, налоговыйларды камап койдуңар, биз планды толтура албай калып атабыз, ушуларды чыгарып бергиле деп. Мен айтам, жок деп атам. Этинен боюнча булар жанагы товарды алышат экен дагы, мисалы арак, акцизный товарларды алып туруп, складтан чыгарышып, жөнөтүшөт, жанагы электрондук товардык транспорт накладнойду жазышып. Ошол эле мезгилде жанагы Сосновкага барып туруп, Сосновкадан өттү деген отметканы кылып туруп, биз аны кайрадан кайтардык деп отметка кылышат өздөрүнөчү. Кайтарып кайра товар складка келди деп. Бирок ошол эле маалда товар кайтпайт, ал дальше кете берет. Ошко барат, Жалал Абадка барат, же Баткенге барып сатылып кетип атат. Но налог төлөнбөй атат, себеби товар кайтарылып келди. Ушундай операциялар менен бизде жүргүзүлүп, ушун негизинен 3,2 миллиард сомду азыр биз Атозова иштин алкагында Бишкек шаары боюнча этененен, Бишкек шаары эле боюнча системасындагы Атозова же отклонен схемасы боюнча көмүскө экономиканын обороту 3,2 миллиард сом түзгөндүгү такталды. Көрдүңөрбү, кандай коррупциялык система? Ошол эле мезгилде биз базарда отурган, же болбосо торговый точкада отурган биздин жарандарыбызды давай 10 миң төлөп кой, 20 миң, 100 миң төлөп кой деп артынан жүрөбүз. А тут миллиарды. А эту коррупционную схему кто устраивает? Сами же налоговики. Я думаю, они еще и делились со своим начальником, а мы это еще установим. Поэтому мы их как раз сейчас привлекаем по статье коррупции. Так, по статье коррупции. Ошондуктан урматтуу депутаттар, урматтуу Камиля Абдуразаковна, биз жанагы штраф деген нерсени такыр алып салдык. Сумму штрафа не будет дальше. Только реальные сроки будет. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Таштанбеков Акбөкөн Дүкеновичте. Рахмат. Ысык Ата округу Акбөкөн Таштанбеков. Жолдош генерал системадай суроо. Бул мыйзамды окуп болот атат да, эгерде жөнөкөй сөз менен айтсак, бүгүнкү президент менен келген командага коррупцияга байланышып калса, эгерде айыл өкмөт болобу, аким болобу, могул закон менен жазалайбыз. 20 жылдан бери урдап, миллиард деген урдаган коррупционер штрафтар менен кутулат. Туурабы? Мүмкүн ошондой. Жок, эртең күчүнө кирсе деле обратная сила не имеет же. Жок. Эртең күчүнө киргенден кийин дагы бир жолу айтайын. 1-январдан баштап ким ушул жогорку айтылган статьялар менен жоопко тартыла турган болсо, алар сөзсүз түрдө реальный срок алат. Ал акимби, губернаторбу, министрби айырмасы жок. Мен жанагы 4-5 жыл мурун урдагандарды айтып атам. Алар кармалып калса бүгүн иш козголот, бирок бүгүнкү мыйзамдар менен соттолбой калып атпайбы алар? Алар мурунку мыйзамдар менен соттолот. Ошол убакта действовать эткен, туурабы? Туура, ошондуктан айтып атам, 31 декабрь 2024 жылга чейин коррупционерлердин, мамлекеттик коррупционерлердин убактысы бар дагы. Мына бүгүн 25 күн убактысы бар. 25 күннөн кийин жасаса, мына ушул мыйзам менен соттолот.
Кээде мен ушу районда карап жүрөм да, бүгүн сиз жанагы миллиардтарды урдагандарды кайрып келип атсаңар, кээде ушундай эме болуп атат да, ошол сиз кайрып келген акчаны экинчи жолу урдагандар болуп атат окшойт азырчы. Анан бул мыйзам бер жагы бир 10-15 жылга кечигип келатат окшойт. Бирок эң керектүү эмне үчүн дегенде сиз жана айтып кеттиңиз, бүгүн коррупционерлер коркпой калды. Коркпой эле урдап атышат да. Кээде ойлойм да, или билимдери жетпейби, или чын эле урдайбы. Анан сизден да бир суранып кетиш, бир 2-3 эме бар. Мен бир 4-5 кат жөнөттүм эле. Анан бир 3-4 иш козгогон. Бул кант боюнча, водопровод боюнча мына МВДде, РОВДде эмне үчүн бир 3 жылдан бери жөнүлө турат. Мына ол Будяновка деген айылда мектеп бар эле, анда коррупция менен бир иш козгоду эле, ал да токтоп калды. Новопокровкада Киров деген пайштердин бир 2000дей пайын алып, Аталык деген компания өзүнө алып алыптыр. Ага да коррупция боюнча иш козгоду, силердин ведомство, ал да эмнегедир токтоп калды. Ушуну көзөмүзгө алып коюңузчу, сизден суранарым. Бул сиз айтып аткандай коррупционерлер баягы наказание неизбежный болсо, бул токтойт болуш керек. Анан эки нерсени мен ойлойм сиздин волаңыз жетет. Бул Тажикстан менен чек араны бүтүрүш аягына чейин и коррупцияны жок дегенде бир 70%-ын жеңиш. Сиз генералсыз. Президент маршал дегенге чейин берсе болот. Бирок бир наам бар, полководец деген. Бул улуттук аябай бир чоң бир сраженияны уткан адамга берчиле. Мен ишенем, сиз жеңсеңиз, эл сизге полководец деген наам берет го деп ойлойм. Бул президент да бере албайт. Бул эл берет, жөнөкөй солдаттар берет, жөнөкөй офицерлер берет. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул мыйзамды колдойбуз, бирок сиз аягына чейин жетишиңиз керек. Бул коррупция. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алиев Медербек Кубанычевичте. Чоң рахмат, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу кесиптештер, урматтуу Камчы Кыдыршевич. Менин пикиримде коррупция менен адекваттуу, аяосуз күрөшкө багытталган мыйзам долбоорлордун бири. Бирден бир себеби коррупцияга шектелген, сот тарабынан күнөөсү далилденген адам өзү гана жазага тартылбастан туугандары дагы тартылат экен. Мисалы үчүн илгери Кыргызстарда ушундай болгон экен. Эгерде баласы уурулук кылса, өлүм жазасына тартылат, баласынын сөөгү өмүр бою атасы көтөрүп жүрүшү керек экен. Ошонун кесепетинен уурулук практически жок болгон экен. Жакшы мыйзам, мен колдойм жеке өзүм. Адашпасам, мурда да жогорку кеңешке келген эле, бирок колдоо таппай калган эле. В связи с этим, в целом, я одобряю, необходимым считаю, потому что принцип уголовного судопроизводства – неотвратимость наказания, тем более коррупция. Но у меня возникает одно мнение, что конечную точку в вопросах, связанных с коррупцией, будут ставить судебные органы. Вот в римском праве, который распространился по всему миру, основной постулат гласит: лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного. Возможно, после принятия этого закона, чтобы он действительно работал по инструкции, многое зависит от судебных органов. Возможно, есть необходимость перейти к радикальной реформе судебных органов, чтобы судьи, когда применяли статьи законов, именно вот направленных по борьбе с коррупцией, выполняли ее четко и по инструкции. Мен сунушум ушундай эле да, мүмкүн судебный органдардагы реформа кылышы керек, чтобы они могли конкретно, четко использовать данный закон. Рахмат, жалпысынан мен колдойм. Рахмат, туура айтасыз. Бул жерде мынандай да, биз жок нерсени талашпастан биринчиден мыйзам кабыл алайлы. Анан ошо мыйзамдын аткарылышын уже сиз айткандай соттордон талап кылып алайлы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичте. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, чакырылгандар. Мыйзам жакшы. Мен да ойлойт элем, бул мыйзам бир 10-15 жыл мурун эле керек болчу. Өзгөчө мыйзамда мага жаккан нерсе ушул мамлекеттик кызматта өмүр бою иштеп, коррупция кылгандар ошо айып пул менен чыга албайт дегенчи. Анткени чындыгында элди кыдырганда көрөсүң, мүмкүн бирөө жол жасап атканда бир взятка алат.
мүмкін 100 000 доллар взятка алат, бирок жолго тийген зыяны миллион долларлар болушу мүмкүн да. Өткөндө Кочкор тараптан өтүп атканда ошо бир мисал айтышты да транспорт министрлигинен. Ошол жерден бир ушунча взятка алган, бирок зыян санасак бир 16 миллион долларлык зыян тийиптир да. Ал толугу менен туура, аны колдойбуз. Бирок мен да бир экинчи окууда сунуштарды берет элем. Могу жакын туугандары кызматка келе албайт дегенде Камчыбек Кыдыршаевич. Мен азыр тарыхта мисалдарды карасам, мисалы Нельсон Манделаны билебиз да. Анын балдары коррупционер болуп чыгыптыр да. Бирок Нельсон Мандела ал тарыхый инсан да, аны баары билишет, кандай таза инсан эме экенин. То есть Ли Куан Юнун деле аталаш иниси коррупционер болуп чыгыптыр. Мүмкүн бир пунктка ошол кошуп коебуз, эгер мындай чыныгы талдоо аркылуу жакын туугандынын коррупцияга тиешеси жок болсо, мүмкүн ага бир исключение болушу мүмкүн деген. Ошол боюнча көз карашыңыз кандай, Камчыбек Кыдыршаевич? Себеби биз муну мына өзүбүздүн мыйзамдан алдык да. Мына биздин жанагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мыйзамына ылайык биздин комитетке эгерде ата энеси, жакын тууган уруктары, бала чакасы же болбосо даже, честно говоря, аялы, кайнене, кайнатасы соттолгон болсо да биз албайбыз да. То есть совершенно, вот, например, анын кайнене, кайнатасы, ал бала өзү жакшы болушу мүмкүн, бирок кайнене, кайнатасы коррупционер болгону мүмкүн, же башка бир соттор менен соттолушу мүмкүн. Даже штраф болуп калса биз албайбыз да. Мыйзам ушундай. То есть исключительных таких прав даем, да. Ошондуктан айтайын дегеним, сиздин айтканыңыз биз дагы бир жолу карап көрөйлү. Макул, карап көрөйлү. Бул жерде башка мына прокуратуранын представителдери отурат, жана омбудсмен отурат, биздин кызматкерлер менен чогуу дагы бир сыра карап көрөйлү. Бирок мен ойлоймун, биз муну жеңилдеткенден, жумшарткандан пайда таппайт да мамлекет. Биз ушуга ишендик. Мына айтып атпайм, мен 5 жылдан бери коррупция менен күрөшөмүн. Кече мындан 2 күн алдын налоговиктерди кармадык эле. Кече түнү менен таможниктер менен чабышып чыктык. Түнү менен таможниктер мына 7-8 таможниктер кармадым. Мен кече түнү келдим, түнү менен ошолор менен чабышып чыктым. Эртең менен эле чуркап бул жак келе калдым. Мына Бошто жана Кара Сууда мурда Райым Матраевдин эмеси бар го, таможенный терминалы бар эле, өзүнүн жеке. Биз мамлекетке алып койгонбуз да. Мана ошол жерде уюшкан таможниктердин уюгун кече түнү талкаладык да. Мына алар чыгып атат. Аны айтып эле оозум жыйгычам деле мына түнү кечинде дагы таңгамал кармашты окшойт. Счетный палатанын мына бул түндүк жагыбыз боюнча башчысы бар экен. Анын 2 инспектор менен аны кармадык. То есть булар жөнөн жөн эле баары эле бирөө кармап алып аткан жок. По ним ведется работа, скрупулезная работа. То есть мы должны доказать, когда он получил взятку, каким образом получил. Сейчас, слава богу, техника уже развита. То есть можно все снять на видео, на аудио дегендей. Ошентип отуруп туруп кармайбыз да. То есть күндөн күнгө булар көбөйүп атат да, токтобой атат. Ошондуктан ужесточить керек болот да. Уже биздин алыбыз да келбей калды. Бир жагынан таможниктери кетип атат, бир жагынан налоговиктери кетип атат, бир жагынан счетный палатасы кетип атат. Уже мугалим жана башкаларды айтпагандачы. Ошондуктан муну ушундай кылып туруп бир иштеп көрөйлүчү. Бул мыйзамда эми кайсыл бир күндөрү бир туура эмес болуп калса, кайра чакыртасыңар, өзгөртүүлөрдү киргизесиңер. Так? Ошондуктан азыр ушуну иштеп көрөйлү. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаевич. Түшүндүм. Эми экинчи окуга сунуш берип дагы талкуулап. Анан бул дагы мыйзам жакшылап иштеш үчүнчү мен сот системасы боюнча, көз карандысы боюнча дагы бир реформалар керек го. Мен ушундай каалоолор бар да. Анан могу журналистиканын эркиндиги да маанилүү деп ойлойм да. Анткени могу акыркы 2-3 жылда сиз козгоп, көп коррупционерлерди кармаган ишкерлер мурун көбүнчө ошол журналисттер изилдеп чыкканда исследованиялар бар да. Мен ойлойм ошол журналисттер көз карандысыз жакшы изилдөөлөрдү кыла алат. Анан ЭТТН, СФТер боюнча айтып кеттиңиздер. Бул жерде ишкерлердин 2 чоң көйгөйү бар экен да. Биринчиси ошол таможнядан өтүп атканда товардын так булагы жок болуп атат да. Алар айтат, мисалы Дордой, Мадинага келгенде товардын документи жок. Анан биз ошол жерден алып атканда биз документти кантип жасайбыз деп ошондой көйгөй бар да. Анан кичинекей ишкерлердин эметкени биз бухгалтер жалдай албайбыз дейт. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо 2 маселени чечсек, ЭТТ маселеси да чечилет деген ойдомун да. Рахмат.
Рахмат, мен налоговый боюнча, мен ал боюнча некомпетентен, айта албаймын, честно говоря, ал боюнча мындай караган жок. Но журналисттердин эркиндигин деп айтып атпайсызбы? Журналисттин эркиндиги эмне Кыргызстанда жокпу? Кайсы журналист эмнени кааласа, кандай кааласа жазса болот. Бирок биз акыркы жылдары булардан мындай талап кылып атабыз. Калп нерсени жөнүн эле бирөөнү мындай бир калп нерсени айтып, анан кийин мамлекеттик тынчтыкка бүлүк салууга аракет кылган адамдарды. Аларды биз жазага тартышыбыз керек. Ошондо гана мамлекетибизде тынчтык болот. Мисалы мына кече күнү мен ушул жерден эле ачык эле айтып коеюн, мына депутаттар деле көрүп атсаңар керек. Кече мен ушул жанагы Баткенден учуп келатып көрүп калдым. Ошондо убактын баары көрүп калдым. Баягы Темиров деген дагы бир какой-то расследование чыгарыптыр. Якобы Вьетнамдарга жерлерди сатып бердик, тияк бияк деп. То есть президентибизге айтып, сөз келтирип, ушу президент сатып берди, мына Кытайларга жерди сатып берди, Вьетнамдарга жерди сатып берди, дагы башкаларды деп жок эле. Ошону журналист деп эсептесек болобу? Так. Ал Вьетнамдарды Кыргызстанга алып келиш үчүн 1 жылдан бери чуркайбыз. Кыргызстанга акчасын вложить этип, ушул жерге инвестиция алып келиш үчүн 1 жылдан ашык убакыттан бери чуркайбыз. Мына маған мындан бир 2 апта алдын Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев мындай кубанып, сүйүнүп мага телефон чалыптыр. Баягы чуркаган Вьетнамдар акчасын которду, жакшы болду, мына акча келип бизге түштү. Канчадагы миллиардтер эсиме чыгып калды. Акчасы түштү деп. Мына көрдүңөрбү? Ошолорду ошентип тартып келип, мамлекетке ошол инвестициялар тартып келип, аны бир Жапаров Садырны Кожоев чөтө салып алып аткан жок, же башка салып алып аткан жок. Мамлекеттик органдарга келип түшүп атат. Инвестициялар тартып келип атса, тигил айтып атат, жок, муну сатып берди. Ошону уккан инвесторлордон келбейт да. Айтат да. Ал журналист эмес, ал бүлүк салуучу деп аталат. Ошондуктан биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошон үчүн бүлүк салгандарды биз тартипке чакырдык, мындан ары да чакырабыз. Керек болсо жакында мына силер мыйзам кабыл алдыңар окшойт чамасы, жанагы абройго шек келтирүү боюнча деп, же кабыл алып атасыңарбы, чөтө мен азыр эсимде жок. Ошол эгер кабыл алынып кала турган болсо, анда аброюбузга шек келтирди деп дагы буларды биз тартипке салабыз. Мен сиз отурган жериңизден эле сизди ата жотоңузду өзүңүздү кошуп эле сөгүп кирсем сиз айтасыз да, бул жинди болуп калганбы деп, туурабы? Журналисттерге да ушундай талап болуш керек да. Рахмат. 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 Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Чоң рахмат, урматтуу Нурланбек Тургунбекович, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен мындан бир 9 жыл мурун швециялык жазуучу журналист Йохан Энгвал деген мырза Кыргызстанга келип, ушу 9 жыл мурун бир китеп жазган. Кыргызстанда маселе кантип чечилет? Саясий коррупция деген эмне? Бажы тармагы кантип иштейт деп. Ошол бүт дүйнөгө тараткан Кыргызстандагы коррупция деген китебин окуган бардык кыргыз мындай уяла турган деңгээлде болчубуз. Ошол жерде жазып атат, министрлер кантип кызматка келет дейт. Саясий коррупция. Камчыбек Кыдыршаев, өзүңүз билесиздер, жана 300 000 доллар, 500 000 долларга чейин берип, министр же ошо бир бажыны башкарып, же бир ошондой бир кызматтар сатылган күндөр болгон бизде. Кызматтар кадимкидей, бул саясий коррупция. Азыр токтоду. Криминал менен мафия, бандиттер менен күрөшмөйүнчө өлкө өнүкпөйт. Мындай бул эң чоң тоскоолдук, криминал менен коррупция. Ушул жылдын башында Эквадордо жанагы криминалдык авторитет түрмөдөн качып чыгып, анысына мафиясы биригип, өлкө будуңчаң болбодубу? Бүт мамлекеттик кызмат, телеканалдарды басып алып, криминал менен мафия. Биз дагы эгерде аларды каалагандай койгондо, мына ошого келмек. Кадимкидей мындай ошого бараткан. Криминал менен мафия, уурулар биригип туруп, өлкө жетекчилигине Кыргызстанга тоскоолдук кылып, кандайдыр бир нерселер жасап койгонго акча бар, балдар бар, курал жарак бар мына. Ошон үчүн мына ушундай чоң күрөштөрдү биз ким гана болбосун, криминал менен коррупция менен күрөштү колдошубуз керек. Камчыбек Кыдыршаевич, мына азыркы мыйзам кабыл алынса, мен үй бүлөлүк кодексти карасам, жакын туугандары дегенде бул ата энеси, балдары, бир туугандары жанагы кирип атат да. Эгерде бирөө коррупция менен кармалса, эми аялы, балдары мындай макул ошол жанагы кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми
бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дейм, бир канча жыл мурун өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе, ошо бир тууганы дагы жооп береби мамлекеттик кызматтарга, аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз? Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну да бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да. Ал эми бир туугандары сиз айткандай бир тууганы өзү үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иштеп жүрсө, анан кийин эле беркиси колго түшүп калса, аны апарып ишиңен кет деп турса, мыйзам чегинде деп. Бир аз одоно болуп калабы деп мен да ойлоп калдым азырчы. Биз согласовать этели, экинчи окууда мүмкүн биз өзгөртүү менен келебиз. Рахмат. Анан муну коррупция менен күрөшүп, жанагы мыйзам салган базарлар, жерлер көп кайтарылып атпайбы? Ошондо ишкерлерде анча-мынча суроолор болуп атат да, мисалы, ал коррупционер сатып жиберди бирөөгө. Анан ал дагы бирөөгө сатып жиберди. Үчүнчү, төртүнчү болуп сатып алгандар азыр ошолорду мындай бир ошол жерди мамлекеттин балансын өткөргөндө ошолорго мисалы алардын эми күнөөсү жок болушу мүмкүн да. Бир үчүнчү, төртүнчү бир башка бирлерден сатып алган болсо, ошолорго кандай болот дейм да, ошолордун бир компенсация каралабы же эмне болот? Ал маселе тура, ал маселе бар. Бирок биз билесиздер, ошол эле мезгилде ошол эле коррупционер алып туруп экинчи, үчүнчү, төртүнчү адамга оформлять этип койгондору бар. Биз ошо схемаларын дайындап чыгып атабыз. Ошо схемаларын биз выявлять этип чыгып атабыз. Анан тигил экинчи, үчүнчү алганы айтып атат. Ооба мага жөн эле оформлять этип койгой муну. Мисалы, мына чын айтыш керек дегеле кайсыл Аврораны алдык беле, жана кайсын алдык эле жанагы көлдө. Ошол жерде бир 2-3 чоң пансионаттар ар бири бир $1 миллион ашык турат экен. Бирөөсүн карасак, көчөдө эле жүргөн Максимдин бирөөсүнүн эмеси пансионат экен. Көчөдө эле жүргөн бирөөгө оформлять этип коюптур. Аны кармап келдик. Сен каяктан ушунча акча алдың? Ким саган, кимики бул десе айтат, бул паланчаныкы дейт. Ал мени чыгырып эле жөн оформлять этип койгом. Мына алсаңар өткүзүп алгыла деп. Анын атасы келиптир чуркап. Ай мен баламды камабагыла, бул мунуку эмес, бул тигиники депчи. Көрдүңүзбү? Ушундай схемалар бар. Ушундай хитросттар бар. Ал бул бир эле пансионат эмес. Бул көптөгөн нерлер, жерлерди алып коюшкан, заводдорду алып коюшкан, фабрикаларды алып коюшкан. Ошонун бардыгын бири-бирине жөн оформлять этип койгон. Көчөдө эле бирөөсүнө бириси малчы болуп жүрөт, бириси водитель болуп жүрөт, бириси таксист болуп жүрөт. Анын имуществосун карасаң, $5 миллион, $10 миллион имуществосу бар. А өзүнүн үйү жок. Мына ошондойлор болду, мына ошо чыгышты. Ошолорду биз акырын схема менен алып чыгып, алып келип алып атабыз. Алар жалыбызды тилетпейт. Мына көрдүңүзбү, азыркы алынган үйлөрү, жерлери, заводдору, пансионаттары, жана башкалары алынгандардын кимиси жалыбыз этип атат. Этсин келсин мына, сотко берсин, айтсын, биз да сотко барайлы. Эч кимиси жалыбыз эте албайт. Себеби алар коррупциялык жолдор менен, коррупциялык схемалар менен урдашкан. Эгерде аны биз азыр возможность этип аны алып койбой турган болсок, бул дагы уланып кете берет. Жанарбек Кубанычевич, ошон үчүн биз ушул мындай коет оперативный розыскны өзүбүздүн бир методдорго салып, таап издеп чыгып атабыз да. Рахмат, Камчыбек Кыдыршаев, жана могул Уна ишканасынын авторынок, мына Уна базарындагы бөлүмүнө бир көз салып койсоңуз жакшы болот эле да. Ошол жерде туруктуу жана Казакстандан келген машинелерди Кечиресиз, кошо албайм. Регламент. Кийин сөз Ашимова Динара Ашимовнада. Рахмат, саламатсыздарбы? Камчыбек Кыдыршаевич абдан керектүү, азыркы убакка керектүү мыйзам болуп атат. Чын жүрөктөн колдойбуз. Бул биздин мамлекеттик кызматта темир тартип керек болуп калды, ошого абдан жардам берет деп ойлойм. Ошо менен бирге мен бир сунушум бар эле. Баягы бир аябай чоң коррупциогендик фактор бар да азыркы учурда. Өзүңүз дагы көрдүңүз, мына Кумтөрдүн ишин алып барып атканыңыздарда баягы жоопкерчиликке тартуу үчүн денонсация керек болду да, жанагы договорду. Азыр бизге
көп баягы биз кредит алып атабыз, грант алып атабыз, мамлекет чынында керек ал келишимдер. Бирок ошол келгенден кийин биз ратификация кылгандан кийин жоопкерчиликке договорду баягы даярдаган адамдарды тартууга мүмкүн эмес да, без денонсации. Ошон үчүн бизде мына статья бар, ушу как раз коррупция азыркы статьялардын тизмесине кирет. Бул заключение заведомо невыгодного контракта для государства деген бар. Кыргызчасы биринчиден туура эмес которулуп калганда, азыркы ошо мурдагы уголовный кодекста, азыр оңдоп кетсек болот, билип туруп пайдасыз контракт түзүү деп жазып койгон. Менин сунушум мамлекетке зыян контрактты атайлап түзүү, анан запятая кылып туруп, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине ратификацияга зыян контрактларды сунуштоо деп киргизгенибизде, анда өтө ошол сиздердин органыңыздардын, башка укук коргоо органдарынын немеси чоңоет эле дагы. Биз чынында баягы көп учурда көрбөй атабыз. Бир нече баягы министерстволарда устойчивый коррупционный группалар бар да, жана переговорлорду алып барган. Анан биз берди депутаттар чыркырап эле калып калып атпайлыкпы? Эмнеге мына бул жака көп акчаны карап койдуңар, эмнеге деп. Бирок уже договор түзүлүп калган. Биз же ратификация кылышыбыз керек, же болбосо кайтарышыбыз керек. Анан элге акча керек, мамлекетке керек деп арга жоктон өткөзүп калатабыз. Ушул сунушту мен жазуу түрүндө берсем, бир карап чыксаңыздар. Анан эми Камчыбек Кыдыршаевич чынында биздин замандын каарманысыз. Барыбыз элди ойлогон, мамлекетти ойлогон адамдар, сизди колдойбуз. Сизди Кудайым колдосун. Рахмат. 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 Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Бул мыйзам долбоорун албетте колдойм. Бул мыйзам долбоор азыркы замандын талабы болуп жатат. Мынакей биздин Кыргызстанда үч жолу тополоң дейбизби, революция дейбизби, же бийлик алмашты дейбизби, ар бир ызчы болгон сайын ошо карапайым эл чыгып ушу коррупционерлерден, уурулардан, кыян кескилерден өмүр бою мамлекетти тоногон шүмшүк шупайлар тажап бүткөн. Ошондо ар бир чыкканса эл айтчы, люстрация кылгыла депчи. Ошол мыйзамда бүгүн келди го деп ойлоп жатам. Ошонун негизинде, мына ушу сиздин мыйзамыңыздын негизинде Кудайым буйруза мына Кыргызстанда миң деген уурулардын, мындайча айтканда азыр түн уйкусуна качып аткан кези, мына сиз дагы өзүңүздүн чыныгы эр жүрөктүк, мындайча айтканда баатырлык, башыңызды рисковать этип, чоң кадамдарга бардыңыз. Мен ойлойм, бул мыйзам долбоорун биз Кудай өзү кабыл алып бергенден кийин дагы миң деген коррупционерлердин, уурулардын bir жүзүн ачып, мындан ары дагы бир кат иштейсиз го деп ишенем. Анан эми Камчыбек Кыдыршаевич, моногу Кыргызстанда азыр акыркы учурда карапайым элдердин көйгөйүшү болуп атат. Бизге да регион барган айтып атат. Абхазия, Армениядан келген машиналар эми карасаң 10 миң деген машина экен. Ошолордун учеты жок экен. Бизде погранслужба деген бар, таможня деген бар, границаны кайтаргандар бар. Алар ошо ГАИ деген кызматы бар. Кантип киргендер белгисиз да. Ошолордун баарын мынакей азыр четтен токтотуп, киргизип, штрафтарга салып, ким урдап келген, кандай жол менен келген депчи. Бул эми ушуга чейин деле ошо бир 10 миң, 40 миң, 50 миң машина кеткенче бир белгисиз болуп аткан таң калыштуу болот да. Ушу жөнүндө бир өзүңүз оюңузду айтып, бир көзөмөлгө алып койсоңуз. Анткени азыр бүтүндө карапайым эл ушу машиналарды кээ бирөө кредитке алган экен, эми такси өтөт экен, үй бүлөлүк каражат экен. Ошол жагында бир өзүңүз көзөмөлгө алып контролдоп койсоңуз. Русланбек Шергазиевич, бул маселе бар. Бул маселени азыр бизде ыкчам маалыматтар менен иштеп атабыз. Бул жерде жанагыдай коррупциялык схема түзүлгөн. Таможниктер бар бул жерде, жана пограничниктер бар, УНАанын дагы адамдары бар, жана укук коргоо органдарынан дагы бар. Так, ушул устойчивый коррупционный схема түзүлгөн. Ошону эми биз азыр распутывать ете баштадык. Буюрса. Бирок факт есть факт, алар уже кирип калды, сиз айткандай адамдар колдонуп атат, жана башка болуп атат. Бул маселе боюнча мен ойлойм, өкмөттүк деңгээлде бир чечим кабыл алыныш керек.
Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, сиз эми өкмөттө министрлер кабинетинин төраганы орун алсаңыз, ушу президент менен акылдашып бир комиссия кылып койсоңуздар, ушулар жөнүндө бир карап көрсөңүздөр. Эми карап көрсөм 50 миң, мүмкүн 100 миңге чейин машина бардыр. Эми ошолар айтып жатат, хоть $500 болобу, $1000 болобу, ошону төлөсөк, мамлекет бизге оформить этип берсе дейт. Миллион деген доллар мамлекет түшүп калат деген баягы тилектерин алар да айтып жашат, карапайым эл дагы. Анан эми акыркы сизге бул сунушум, суроом, ошо менен биргеликте бул мыйзам долбоорун кабыл алгандан кийин ошол эле жергиликтүү кеңештерге дагы, жогорку кеңештерге дагы катыша албайт деш керек да. Коррупционерлердин балдары болобу, кыздары болобу, бир тууган болсо дагы жогорку кеңешке, мамлекеттик кызматтарга бир туугандарды өзүңүз айткандай, ал жагын эми карап көрөсүздөр. Рахмат, мыйзам долбоорун колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Камчы Кыдыршаевич, суроолор да көп экен, отуруп жооп бересизби? Айта бериңиздер, себеби дегенде жогорку кеңештин алдына отуруп алсам да туура эмес болуп калбасын. Силерди урушат деп бүгүн даже галстук тагынып келдим. Чыгышка дебесин деп. Рахмат. Кийинки сөз Темирбаева Миргуль Мурзаковнада. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздарбы? Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, бүгүнкү мыйзам долбоорун колдойм. Бул албетте президентибиз жана сиздин күч аракетиңиздер менен өлкө боюнча уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы аюусуз күрөш жарыяланып, натыйжасы көрүнө баштады. Бүгүнкү мыйзам долбоору деле ошонун далили деп айтсак болот да. Мен бир жума бою Лейлик районунда иш сапарында болуп келдим. Кече күнкү ушул чек ара боюнча сиздердин жакшы жагыңыздар албетте Лейликтин эл өкүлү катары Баткен облусунун баардык элди кубандырды. Буюрса баардыгы жакшы чечилсин, ийгиликтерди каалайм. Эми бул мыйзам долбоору боюнча менде суроо жок, бирок сунуш катары айтат элем. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн кылмыштарга кандайдыр бир атайлап уюштуруп, ошого түрткөн ушундай учурларда болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Анткени бүгүнкү күндө биздин ошол өзүнүн милдеттерин так аткарбай, интрига менен алектенген чиновниктерибиз да жок эмес да, туурабы? Ошондуктан ушул мыйзам долбоорун кабыл алууда сөзсүз түрдө ошол жактарын дагы эске алып карап чыгуу зарыл деп ойлойм. Айтасыз, урматтуу Миргуль Мурзаковна, могул ушул коррупциялык беренелери боюнча каралып аткан статьялардын бардыгында мамлекеттик органдын кызматкерлеринин катышуусу бар. Коррупция каерде? Коррупция жөнөкөй адамдардын арасында жок. Коррупция жалаң ушул мамлекеттик органда иштеген, ошол укук коргоо органдарында иштеген, прокуратура органдарында, сот органдарында, коопсуздук органдарында иштеген ушундай адамдардын арасында бар. Ошондуктан коррупцияны жанагы схемалар түзгөндө өтө татаал, муну доказать этиш өтө кыйын, но тем не менее жасап атабыз муну. Ошондуктан сиз туура айтасыз, бул мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин арасындагы жумуш. Бул жер негизинен баягы жөнөкөй адамдарга тиешеси эле жок. Жөнөкөй шайлоочуларыбызга жөнөкөй адамдар тиешеси жок. Жалаң ушул депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн, депутаттар дагы бар арасында. Так, жергиликтүү орган кеңешинин депутаттары бар, жогорку кеңештин депутаттарына чейин жетет. Мына мен бир өзүмчө ишенемин, эгерде ушул мыйзамды кабыл ала турган болсок, негизинен коррупцияга барган адамдар бир 70-80% кыскарат, өзүнөн өзү эле. Мыйзамды көрүп туруп эле, мыйзам татаал, колго түссөм өлдүм, кой деп кыскарат. Же болбосо көпчүлүгү жумушунан кетет. Анан эми баягы баш көзүнө карабай рисковать эткендер бар, алар үчүн биз турабыз, алар менен иштешебиз. Ушул жана үй бүлөсүн сөзсүз, эгерде атасы же апасы тарабынан коррупцияга аралашкан болсо, үй бүлөсү сөзсүз кийинки мына ошол мамлекеттик жумуштарга, ошондой эле жогорку кеңеш, шаардык кеңеш, айылдык кеңештерге кабыл алынбаса, ошондой эле жалпы бир туугандарын деле кошсоңуздар болот деп ойлойм да. Бул аябай жакшы болмок. Туура. Анан Камчы Кыдыршаевич, бүгүнкү мыйзам долбоорунан сырткары бир
кайрылууну айтып коюуга уруксат этсеңиз. Мен ушул Лейлек районуна барганда атайын менин атыма, анан сиздин атыңызга да жазылган бир кайрылуу бар экен. Контрабанда маселеси боюнча кайрылышкан экен. Бул жөнөкөй бир касапчынын Кулунду айыл өкмөтүнөн Бакиров Үмүтбек Сиражидинович деген жигит экен. Атайын өзү келип тапшырып кетти. Бул жерде бул жигит ошо касапчылык кылууда ушул контрабанда жолу менен кармалган букалардын этин алып ошого дуушар болуптур. Мындайча айтканда ушул киши орто жолдо 300 миңге күйүп атат экен да. Сатып алган экен, ал сатып алган бука ушундай туура эмес жол менен келген экен. Анан орто жолдо акча төлөп аскер прокуратурасына кайрылыптыр, бирок мына 9 айдан бери эч кандай жыйынтык чыкпаптыр. Сизге тапшырып коюуга уруксат этсеңиз. Берип коюңуз, биз карап чыгабыз. Рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат. Кийинки сөз Маткеримов Айбек Тураталиевичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биринчиден өзүмдүн жана элибиздин атынан ыраазычылык билдирип коеюн. Анткени мына өзүңүз биринчи жумуш баштаган күндөн баштап ушул биздин мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, чыныгы биздин чек араларыбызды тактайм деп талыкпаган эмгектин артында мына чек ара маселелери чечилип келе жатат. Мына кече биздин ушул Тажик Республикасы менен болгон маселелерин мындай акырына чыгарып тарыхый окуя жараттыңыз. Буюрса мындан ары дагы ушул элибиздин ак батасы менен колдоосу менен жогоруда кесиптештерим айтып кеткен наамдарга элибиздин колдоосу менен жетесиз деген мен чоң ишеничтемин. Ошону менен бирге мына сиз өзүңүздүн өмүрүңүздү тобокелге салып ушул коррупционерлер менен уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүп келе жатасыз. Бирок кээ бирки учурларда мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз, коррупция кээ бирки жерде өстү деп. Ошол сиз менен катарлаш жүргөн ушул мамлекеттик кызматкерлердин кайра ушул коррупцияга барганы сизди эле эмес, бизди дагы өкүндүрүп келет. Анткени сиздин эмгегиңизди баалап койсо болмок. Ошондуктан мен бул мыйзамды сөзсүз колдоймун. Анткени ар бир адамдын эмгеги бул бааланыш керек. Жана ошондой эле ар бир мыйзамды бузган жаран сөзсүз түрдө бул жазасын алыш керек. Анткени биз андай адамдарды коомдон тазаламайынча бул коррупция улана берет экен. Мына өзүңүз белгилегендей өтө оор күрөш. Анткени бул коррупциялар чырмашып кетти. Атасы коррупционердин баласы бүгүнкү күндө чоң бийликтерде отурат. Чоң кызматтарда эл отурат. Биз эгер бүгүндөн баштап ошондой катуу чараларды колдонбосок, анда биз күрөшө албайбыз. Мен ойлойт элем, ошол сөзсүз түрдө баласы эмес, бир туугандарын дагы кошо жазага тартыш керек. Анткени эгер бир туугандарыны бошотуп кое турган болсок, анда ал бир тууганы чоң кызматта отуруп, ошол коррупция кылганын кайра эле колдойт. Анан ошону менен бирге бул коррупцияга аткезчиликти дагы кошуп койсоңуз, контрабандалык жолдор менен дагы көптөгөн биздин элибизге зыяндарды келтирүүдө. Ошол эле мезгилде биздин коңшу өлкөлөр менен дагы алакабызды бузуп коюуда. Анткени ошол контрабандалык товарларды биз кээ бирки таможен союзга, Евросоюзга, ЭЭПке кирген жерлерде кирбеген өлкөлөрдүн товарларыны бир контрабандалык жолдор менен жөнөтүшүп, биздин мамлекетибизге шек келтирип коюуда. Ошону менен бирге мен суранып кетет элем. Эгер кайсыл бир мамлекеттик органда коррупция болдубу, жөнөкөй коррупционер кармалдыбы, анын ошол бөлүмдүн башчысы. Эгер бөлүмдүн башчысы кармалдыбы, ошол райондун жетекчилиги. Эгер райондун жетекчилиги кармалдыбы, ошол министрлик дагы толук кандуу жооп берсе. Анткени мына атасы үчүн баласы жооп берип аткандан кийин, ошол коррупционер кызматкер үчүн жетекчи дагы жооп бериш керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Козоев Алишер Абибилаевичте. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Жалпы эле коллегалар айткандай, кечеги тарыхый күн сиздин акыркы ушул 4 жылдык аракетиңиз менен сиз жетектеген комиссиянын жыйынтыгы кечеги күнгө дал келип турат. Ыраазычылык чоң. Бул дагы эми ийгиликтүү аякташы менен куттуктасак дагы болот. Ошого отурлай эле бүгүнкү мыйзам долбоору боюнча бул негизи өзү бир 2 жыл алдын келсе дагы жакшы болмок, бирок эми айласыздан бүгүнкү күндө ушулга барып атканыңыздар бул жакшы көрүнүш. Себеби жалпы эле мисалы соц сеттерден көрүп атабыз, сиздердин жасаган жумуштарыңыздар күн санап чыгып атат, күн санап, эч токтобой атат, айла жок.
камалып атат, штрафын төлөп атат, чыгып кетип атат, кайрадан катталгандар деле көрүп атабыз. Мен ойлойт элем, бүгүнкү мыйзам бул бизге аба суудай керек. Буну тез аранын ичинде биз өткөзүп, батыраак күчүнө кирсе, болгон бул мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө түзмө-түз таасирин тийгизет. Себеби канчалаган инвесторлор келип атат, канчалаган жакшы иштер болуп атат. Ошол эле биздин өзүбүздүн мамлекеттик кызматта иштеген, ошо укук коргоо органдары же болбосо ар тармактуу биздин мамлекеттик жетекчилер мурдагы эски системанын алкагында ошол көнүп калган, адат кылып алгандай эле бул эч токтобой атат. Кандай bundan дагы көбүрөөк татаалдаштырыш керек. Себеби жана сиз айтып кеткендей бир туугандары менен кошо эле мисалы бир генералдын баласы болушу мүмкүн, же болбосо бир баатыр эненин баласы болушу мүмкүн. Алардын дагы бир наамдарын бир кайра карап чыга турган бир пункт сунуш катары бир карап көрсөк. Андан кийинки дагы бир суроо тактап кетүүчү. Мисалы бүгүнкү күндө күн санап коррупционерлер кармалып атат. 3 айлап, 6 айлап мисалы тергөөдө жүргөндөр бар. Эгерде буйруса 1 январдан баштап бул сотко өтүп, бул мыйзам күчүнө кирип калса, бүгүнкү күндө кармалып аткан коррупционерлер ушул мыйзам менен соттолобу же 1 январдан башталабы? Bunu başında aytып өттүм эле, бүгүнкү күндөгү кармалып аткан коррупционерлер эски мыйзам негизинде болот. Бул мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып, анан кармалган адамдар ушу менен соттолот да. То есть бул 1 январдан киргизебиз деп аракет кылып атабыз. Мына тезирээк сиздер кабыл алып берсеңиздер, мен президенттен да, урматтуу президенттен суранып, тезирээк кол колой берсе, 1 январдан киргизебиз деп. Рахмат. Ошондой эле мисалы мамлекеттик кызматты бир өзүнчө бир мындай бизнес кылып алгандар бар да. Бул ушу мамлекеттик кызматка барсам, ошол жерден байысам, же болбосо там салсам депчи. Анан эми бүгүнкү күнгө чейин дагы менде сунуш ошол мамлекеттик кызматта иштеп туруп, кандай жол менен байыган. Ошондой эле бир күн бизнес кылбай, 1 сом налог төкпөй, канчалаган мисалы карапайым элдердин алдында өзүнүн мисалы ушу жакшы жумуштарды жасайм деп актанганы менен эми бардыгын эле ясно көрүнүп турат да бардыгычы. Ошол жетекчилерди дагы бир катар карап чыксаңыздар. Себеби сиздер айткандай биз жетекчилерди колго түшкөнүн гана, то есть кылмыш кылып колго түшкөнүн гана текшерип атабыз да, по статье 340 незаконное обогащение мененчи. Анан алтак барып текшерген жокпуз. Мисалы башка бир жетекчилер өмүр бою сиз айткандай кызматта жүрүшөт. Азыр карасаң бизнестери бар, жакшы үйлөрдө жашайт, жакшы машиналарды айдайт, темел укмуш сонун. Аларды барып кармап текшерип аткан жерибиз жок. Эгерде ошол жакшы жашап аткан чиновник каким-то образом бизге коррупция менен колго түшүп калса, и дальше пойдет проверка. Уже незаконно обогащение предъявить ете баштайбыз, жана башка предъявить ете баштайбыз. Ал эми биз баягындай кылып туруп, ар бирин кармап текшере баштасак, анда мамлекетибиздеги билесиздер да, алиги айткандай, орусда айткан грех атайт дегендей, ар бирин кармап текшерсе болот, туурабы? Андай азыр коомго андай ыз учуу салуунун кереги жок. Рахмат. Кийинки сөз Мамашева Айсулуу Турузбековнада. Чоң рахмат, Жамиля Кубанычбековна, саламатсыздарбы? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Камчыбек Кыдыршаевич, буга чейин сиз билгендей ушул Алымкадыр Сабирдинович онкология борборунда болуп аткан коррупция боюнча көп айтып атылган жогорку кеңеште. Анан ошол эле учурда президент чакырып, ал жерде Камчыбек Кыдыршаевич отуруп, биз онкология борборунда болуп аткан коррупцияны талкууладык, анан директор да ошол себептен алынды деп айтты да. Анан мен билгендей ушул ГКНБден дагы комиссия барып, онкоцентрди текшеришти. Бүгүнкү күндө жыйынтыктар барбы? Болуп атса керек, мен ар бир кылмыш ишине мындай пристально караганга мүмкүнчүлүгүм жок, убактым жетпейт. Ал сиз айтканыңыз туура, президентибиз бизге ушул тапшырманы берген, биз ошону текшергенбиз, ошонун негизинде жанагы онкология жетекчиси жумуштан алынды окшойт,
алынды, ооба, бирок алынды окшойт. Анан эми эгерде дальнейшем ал жерде кылмыш иши боло турган болсо, естественно, иштеп аткан болсо керек, биздин жанагы тергөөчүлөрүбүз, кызматкерлер иштеп атса керек. Бул буквально бир ай болуп калды окшойт, бул иштин болгонуна. Ну, значит, есть еще время. Есть еще время расследования. Бул темага көңүлүңүздү бурдургум келет. Анткени бүгүнкү күндө элде онкология борборду коррупциянын борбору деп аталат да. Ошого жеттик. Эмне үчүн? Анткени мисалы бесплатный дары дармектери алайын десе, ага эч качан жетпейт. Жеткендер мындай жөн адам эмес да. Бесплатный дарылар тилекке каршы биздин жөнөкөй жарандарыбыз ала албай кыйналып жатышат. Онкологиянын дарылары 25 миңден 300 миңге чейин бир эле дарысы. Химиотерапияны алыш үчүн бул жок дегенде 3-4 дарыны алыш керек да. Анан кээ бир пациенттер ишенесизби? Өлгөнү мага выгодный болот депчи. Балдарымды кыйнабайм, жолдошумду, үй бүлөмдү кыйнабайм. Менин похороныма да жетет экен деп дарыланышпайт. Ошого жеттик. Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күндө среднемесячный зарплатаны алсак 37 миң. А бир дары 25 миңден 300 миңге чейин болуп атат. Анан жаңы аппаратурага өтө муктаж болуп атабыз. Ал жерде аппаратура таптакыр эле эскерди. Койка месталар жок деп өзүнүн жеке клиникасыларына жөнөтүшөт. Клиникасына жөнөткөндөн кийин ал жерде бир эле хирургический операция жасап, акча алып алышып, кайра реабилитацияга жөнөкөй эле мамлекеттик больницада кайра жаткызышат да. Ошонун бардыгы онкологиянын врачтары жасашат. Мурун бул схеманы мындай айтканда мурунку директор башчы болчу, а бүгүнкү күндө сиз билесизби же укпадыңызбы, анын мурунку күйөө баласы директор болуп коюлду, 1-2 күн эле болду. Бирок бул күйөө баласы дагы ушул частный жеке клиникасында мурунку кайненесинин жеке клиникасында иштеп, мындай ийгиликтүү бул схеманын дагы ичинде жүргөн да. Анан эмне үчүн мен бул маселени көтөрүп атам? Мага көптөгөн онкопациенттер келип ыйлап атышат. Анан сиздерге де кайрылып атышат, ушул сиздерди кабыл алып бериңиздерчи деп суранып атышат да сизден. Мага кайрылышты, ушул заявление жасашты. Анан сизге дагы ГКНБга жөнөтүп, сиздин атыңызга Сагынбаева Шайырбүү деген апа бүгүнкү күндө көптөгөн биздин онкопациенттерге жардам берип, өзүнүн үйүн берип атат да. Ушул апаны кабыл алып коесузбу? Ал жерде өтө көп чоң коррупция болуп кетти. Биздин жарандарыбыз Айсулу Турусбековна, бул маселе боюнча мен тапшырманы өзүм орун басарым менен Тимур Маратович ошол киши кабыл алсын. Себеби мен физикалык убактым жок кабыл алгангачы. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сиздерден өтүнүч мыйзам долбоорунун айланасында суроо берели. Себеп дегенде бул адат болуп калды, ушул мыйзам долбоорунан сырткары башка маселелерге кирип кетип атабыз да. Ошон үчүн ушуну кармансаңыздар. Кийинки сөз Кенжебаев Аманган Батырбековичте. Рахмат, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсыз. Биздин жана сыртта жүргөн чиновниктер, качып кеткен чиновниктерибиз бар, коррупция менен ошолордун тагдыры эмне болот? Бул мыйзам күчүнө киргенден кийин ага чейин аларга кандай жаза колдонулат? Мыйзам чегинде ошол кылмышты кылган убагындагы мыйзам менен гана привлекаться этилет. Экинчи суроо болсун, Камчыбек Кыдыршаевич, жанагы акционерлик коомдор бар. Ошол жерде чечимди акционерлик коомдун өкүлдөрү кабыл алат да. Эси коррупция менен мыйзамды бузган бир чечим кабыл алынса, ошол жерден ким жооп берет? Акционерлик коомдун жетекчиси жооп береби же акционерлердин мүчөлөрү жооп береби? Аны кылмыш составына карап көрүш керек, тергөөчүлөр аныктайт аны. То есть ал жерде баягы козголгон иш боюнча каралат да. Ошо тергөөчүлөр аныкташ керек да. Мен азыр сиз айткан сөз менен мен бир нерсе айта коюшум кыйын. Камча дайыр сурообуз бар эле. Эми жергиликтүү бийликти айтып кетеличи, айыл өкмөттөрдү айтып кетели. Айыл өкмөттөрдүн 70-80%-на иш козголот да. Коррупция же ошо башка иштер менен бүгүнкү күндө. Анан эми бул жана мыйзамды күчүнө алып жана бир туугандар чейин иштебесек, эртеңки күнү ушу кадр саясатынан бизге маселе болуп калбайбы? Эртеңки күнү иштеген киши келип калбайбы? Маселе болот. Көп маселелер болот, ачык айтайын. Бул жөнө гладко өтө эле башка болуп кетпейт. Кээ бир жерлерде көп маселелер болот. Бирок именно ошо кадр саясатында биз кадрлар тазалайлы деп атпайбызбы? Так.
айланып тегеренип эле жүрө бербестен ошол коррупция кылган адамдардын тууган уруктары жана башкалар менен жылдырып башка жаңы адамдар келсин. Жаңы билим алып аткан балдарыбыз бар, көптөгөн жакшы кадрларыбыз бар, элге журтка ак кызмат кылам деген ичинен уйгу туйгу болуп аткан адамдарыбыз бар. Ошолор келсин. Мен суроону эмне үчүн берип атам? Анткени биздин мыйзамдын да карама каршы иштеген мыйзамдарыбыз бар да, бирине бири туура келбей алганчы. Аны ошол жер менен баягы күнөөсү жок айыл өкмөттөрдү же болбосо жетекчилерди баягы күнөөлүү деп таап койгонубуз туура болбой калат деп атам да. Мен ошон үчүн сизге дагы сунуштарды экинчи окууда берейин. Ушул жерден бир карап көрсөк. Макул, айтыңыз, биз карап чыгабыз. Бардык сунушуңуздарды караганга милдеттүүбүз, карап чыгабыз. Анан дагы бир суроо болсун, Камчы Кыдыршаевич. Баягы илгерки союздан калган колхоз, совхоздор бар, кооперативдер бар. Ошол жерде баягы колхоз өзүнүн эсебинен салган больница же болбосо ошо спорт комплекси, бала бакчалар бар да. Бүгүнкү күндө ошолор мыйзам чегинде өтүш керекпи бизге? Айыл өкмөткө же мамлекеттин ал уже хозяйственный вопрос, уже мен ага билбейт экенмин, азыр жооп бере албайм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат, Камчы Кыдыршаевич, саламатсыздарбы? Жанакы менин коллегаларым ой пикирлер бөлүнүп кетип атпайбы туугандар боюнча да? Эгер коррупция менен чектелген мамлекеттик кызматта иштеген адам болсо, балдарындагы, жубайындагы, туугандарындагы толугу менен кетириш керек. Анткени деген тазаланабыз деп 30 жылдан бери тазаланбай жатабыз. Бул системаны түпкү мындай коррупцияны жоготом десеңиздер, полностью кетиш керек. Анткени мамлекеттик кызматка келген, чоң кызматта иштеген адам, кыргыздардын менталитети ошондой экен да. Жаман сөз болсо тарынбагыла да. Жакында туугандарына шарт түзүп берет. Туугандары ошол коррупциянын аркасы менен жыргайт экен. Ошон үчүн буну көзөмөлгө алып туруп, аягына чейин чыгарыңыз деп ойлойм да. Это нам надо. Андан тышкары менде мындай суроо да. Дача взятки бар, вымогательство взятки бар. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө көптөгөн биздин ишкерлер иш козголуп атат, ар кандай маселелер болуп атат. Бирок деген алардан ошол каражаттарды вымогать эткен адамдар бар да. Так. Он же ни один предприниматель добровольно не пойдет предлагать деньги. Менин башыман өткөндө окуя болгон ошол. Бул 2014 жылы антимонополия кызматынын жетекчиси, ал биздин белгилүү саясатчыбыздын атасы болчу, $6,000 вымогать этип, аягында Финпол балдарына кайрылгам да. Алар айтты: или вы напишите заявление, или он вас посадит. И вот көпчүлүк бизнесмен аргасыз ошондой кызматкерлер вымогать эткен үчүн барып беришет. Мындай деңиз, биз аны частный случайда биз айта албайбыз, бирок мондай биз эгерде мамлекеттик кызматкерлерди ошол жана сиз айткан вымогательство взятка менен кармай турган болсок, так, жөнөкөй ишкерлерди кармагандан көрө биз ошого мындай мен айтканда мен өзүм жеке кубанам да. Чын айтайын, мен кубанам. Жөнөкөй ишкерлерге тийбей, мамлекеттин ичиндеги взяточниктерди, мамлекеттин ичиндеги дача, передача, вымогательство, взяткалардын бардыгын мамлекеттик органдын адамдарын тазалашыбыз керек да. Ал эми жөнөкөй ишкерлер, сиз айткандай кимдир бирөөсү вынужденный берип калат, кимдир бирөөсүн заставить этишет. Заставить этишет. Да, аны өзү добровольный бергендер өтө эле аз. Сиз айтканыңыз туура. Андан тышкары мен ойлойм, УКМКнын арасында деле бүт эле кызматкерлердин арасында 100% сиз да кепилдик бере албайсыздар. Никто у нас не вымогает деп ГКМБ. Правильно? Вы 100% гарантии не то, что можете там дать. 10%. У нас тоже есть коррупционеры. Среди ГКМБшников тоже имеются коррупционеры. Я это открыто вам признаю. А так? Вот если ошондой мы уже привлекаем уже несколько сотрудников за этот год, за прошлый год. У меня сейчас статистики нет, но ежегодно мы привлекаем своих сотрудников. А то, что там увольняем или там отправляем там отставку, то есть распоряжение, их сотни. Ежедневно это идет работа. Алардын арасында деле көнүп калгандар, ГКМБшниктер билесиздер, алар бир жумушка киргенден кийин 2 жыл, 3 жылда жумуштан чыгып кетпейт. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер бар. Так? Ушул бийлик төрөлгөндө, то есть жаңы независимость алганыбыздан баштап бүгүнкү күнчө иштегендер бар. То есть бардык бийлик менен иштеп келгендер бар. Ошолорду некоторые, как говорится, поддаются
как бы перевоспитанию, а некоторые нет. Кто привык делать коррупцию, он до сих пор и делает. Поэтому я к ним отношусь очень отрицательно. УКМКда ошондой кызматкерлер болсо жарандар эмне кылсын ишкерлер? Бүгүнкү күндө ошондой учурлар боюнча мага да жетип атат маалымат да. УКМК 100% тазаланганда, анда мамлекетте 100% тазаланып бүтөт да. Ушундай болот да. Ошондой адамдар болсо ишкерлер кандай кылсын? Кимге арыздансын? Сизге келишсин? Мага кайрылсын, сөзсүз түрдө. Мен азыр карабаймын. Мен жанагы мамлекет кызмат иштейби, чоң кызматта, кичине кызматта өзүңүз көрүп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыр жаман көргөнү, кайсы эле мамлекеттик органдын баары жаман көрөт меничи. Азыр ушул кызматтан иштеп азыр келатып, бир туугандардан дагы, достордон, тууган уруктан, бала чака, жанагы жакындардан баарынан мындай айтканда алыстап кеттим. Азыр менчи. Мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч ким менен бир жака барбайм, эч ким менен отурбаймын. Только ушу ишти гана кыламын. Анан кийин азыр көптөрү күтүп жүрүшөт. Эртең сен да жумушуң бүтөр депчи. Нучу, ошондуктан биз айтайын дегеним, УКМКнын арасы да ошондой. Бизде деле көптөгөн жанагы туура эмес иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларды привлекать этип атамын. Мына военный прокуратурага берип атабыз. Камалгандары бар. Бүгүнкү күндө камалып отургандары дагы бар. Жумуштан кетиргендерим уйма, например. Тазалайсыз. Тазалаганга мен милдеттүүмүн. Это моя прямая обязанность. Хорошо. Анан соцсеттерде эми көбүнчө орус жарандарына саткан биздин паспорттор боюнча мамлекеттик кызматта, чоң кызматта мындай связьтер болбосо сатылбайт. Ушул маселени изилдедиңизби, аягына чыгасызбы? Бүгүнкү күндө объявление берилип атат. Паспорт деп атасызбы? Именно паспорттор боюнча. Соц тармактарды ачсаңыз толуп тура. Жок, мындай деңиз, соц тармактарга жаза берет аларчы. Жок, телефондору менен ошентип айтылып атат да. Паспорт берүү боюнча азыр уже порядок болуп калды. Мына, ошондуктан ошол паспортты берген статьяны дагы коррупционные иные преступления против интересов государственной службы деп туруп жаздык. Что это такое? Это статья 347 незаконной выдачи паспортов. То есть специальный статьяны ошол коррупционный деяниеге коштук да. То есть ошонун сыңарындай уже паспортты азыр бергендер деле ушул статья менен каралат. Так, хорошо. И заключение заведомо невыгодный контракт боюнча да, ооруканаларда, мектептерде, мисалы ооруканада жакшы УЗИни алып бере алышпайт, анткени тендерден эң арзанды алыш керек. Ошондо биздин жарандарга эң арзан алып беребизби, же сапаттууну алып беребиз деп баштары ооруган жетекчилер аягында камалып кетпейби? Ушул жагын карап коюңуздар. Билим берүү системасында ооруканаларда ушул чоң маселе да. Эски мамлекеттик ооруканалардын чоң көйгөйү. Жеке фирмаларда деген алар заманбап УЗИлерди алышат мисалы. Мамлекеттерде болсо тендерлерден тияк-бияктарын өтмөйүнчө кийин камалып кетебиз деп корккондон эң арзан, эң начар сапаттуу алып запчастьтарынан баштап ошол аппараттарды алып атабыз да. Анан бул статья мындай ишке ашырам десеңиз, анда любой оорукананын жетекчиси бүт эле камай бересиздер да. Осторожно с этим. Туура айтасыз. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат. Урматтуу төрага, процедурный маселе, эгерде депутаттар каршы болбосо, азыр бул мыйзамдын эмне кереги бар экен баардыгыбыз түшүндүк, эл да түшүндү да. Камчыбек Кыдыршаевич өзү да айтып кетти, жакшы баяндама берди. Бул мыйзамды мындай чукул кабыл алып беришибиз керек. Анан ошондуктан процедуранын негизинде Гүл Акматкуловандан кийин суроо талкууну токтотуп эле добушка өтсөк мыйзам долбоорун. Канчалык эрте алып берсек биз, ошончолук бул мыйзам тез кабыл алынат. 31 декабрга чейин кабыл алынып бериш керек деп атабыз. Биринде ушу жаңы 25-жылга күчүнө кирип калса, көп иш дагы алдын ала чечилип кала турган болуп атат да. Ошол үчүн Нурлан Тургунбекович ушу Гүл Акматкуловду суранып атат. Ошодон кийин суроону талкууну токтотуп, мыйзам долбоорун добуш берүүгө өтсөк. Сунушту добушка коюп койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Дастан Артисбекович 2 адамдан кийин суроо жоопту токтотуп добуш берүүгө өтөйүл деди. Сунушту добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 71, karşı жоқ бар 71 катталды, 83 sunuş öttü. 2 adamdan keyin doğuş berip ötöbüz. 5-ci mikrofon. Рахмат, урматтуу төраға. Дастан Арсбековичтің сунушу өтті. Тура айтып атат, мыйзам боюнча менимче азыр биринчи окууда концепцияны карап атканда талкуулоо болбойт. Жалпысынан биз же макулбуз же каршыбыз деп карап атабыз. Экинчи окууга карата тийиштүү сунуштар эгер бар болсо депутаттар киргизишет, талкуулап. Андан кийин күрөш паракорлук жана коррупция жагынан тийиштүү укук коргоо органдарынын тарабынан азыр айысыз жүргүзүлүүдө. Камчыбек Кыдыршаевич бул жагынан баш болуп турат. Менимче туура азыр иш болуп атат. Андан кийин киргизилген сунуштар аябай маанилүү, өзүктүү. Мен жалпысынан колдоп атамын. Бирок биякта кесиптештер туура айтышты. Камчыбек Кыдыршаевич укук коргоо орундарда иштеп аткан кызматкерлер, өзгөчө тергөөчүлөр жана оперативниктер жагынан, сапат жагынан сабаттуу болушу керек. Биз бул жагынан өтө катуу карашыбыз керек. Андан кийин сот системасында кабыл алынган мамлекеттин атынан чечимдер жана өкүмдөр өтө маанилүү. Бул соңку чечимдер. Бул жагынан соңку бир нече маселелер боюнча мен өзүм күбө болдум. Андан кийин менде маалыматым бар. Эгер убактыңыз бар болсо, сиз менен жолугуп, соттун системасында болгон туура эмес чечимдер боюнча мен маселе сизге жеткирейин деп атам. Рахмат. 4-ci mikrofon. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаевич, мен бул мыйзамды колдойм. Эмне үчүн дегенде 30 жыл мурун киргизиш керек эле бул мыйзамдычы. Анан 30 жылдан бери ушул мыйзам жөнүндө сөз болуп жүргөн. Бирок эч кимдин эрки жеткен эмес да ушул мыйзамды киргизгенге, өткөргөнгө. Ошондуктан мен ойлойм, сиз бул мыйзамды киргизип атканыңыз бул сиздин эрдигиңиз. Анан дагы бир нерсени айткым келет да. Азыркы ушул мыйзам менен киргизип аткан чараларыңыз бул негизинен коррупциянын жыйынтыгы менен күрөшүү чаралар болуп калып атат да. А коррупциянын булагы четте калып атат да. Мен айтайын дегеним, коррупциянын булагы бул шайлоо системасында жатат. Ошол шайлоодон башталат бардыгы. Себеби эмне үчүн эң негизги азыркы шайлоо системанын баягы кемчилиги бул жеке акча, жеке менчик акча менен каржыланат да. А орустар айткандай, кто платит деньги, тот заказывает музыку. И под эту музыку потом все пляшут. А шайлоодо ким каржыласа шайлоодо, ошол киши бийликти заказывать этет. Анан кийин ошол бийлик, ошол каржылаган адамдын эркин арктарат да. Ошондуктан мына бүгүнкү күнгө чейин азыркы мана шу 30 жылдан бери келип аткан шайлоо системабыз жеке менчик акча менен каржыланып келе жатат дагы. Даже президенттер шайланганда 1000 таза болсо дагы акырында келип туруп ошол каржылаган адамдарда көз каранды болуп калып атат да. Ал каржылаган адамдардын ичинде, шайлоон каржылап аткан адамдардын ичинде ар түрдүү адамдар бар. Ошондуктан бул өтө чоң тема. Камчыбек Кыдыршаевич, менде бул жөнүндө аябай көп сунуштарым бар сизге. Эгер сиз макул болсоңуз, прием кылып койсоңуздар, бул өтө системдүү чоң тема да. Бул жөнүндө эгер биз каржылоо системасын өзгөртө турган болсок, биздин шайлоо системабыз түп тамырынан концептуально өзгөрөт. Ошондо анан кийин шайлоо системабыз таза, аныгы, элге кызмат кылган, коррупцияга аралашпаган адамдар келет деп ошондо айтса болот. Ошону мен сизден макулдуңузду алайын дедим эле. Мен прием кылып коесузбу? Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, ортого чыкпай эле койсоңуздар, биз добуш бердик 2 адамдан кийин. Анан токтотуп, өзүбүз чечимди сыйлайлдан чыгып алып, процедурныйдан сүйлөй бербесек. Биринчи микрофон ушу менен бүттү. Саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөрү? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мага очередь жетпей калды да сизге суроо бергенге. Сиз туура айтып атасыз, аябай бизге керектүү мыйзам, азыркы мыйзамды мына өзүңүз 30 жылда болбогон иштерди жасап атасыз да. Рахмат сизге ушу элдин ыраазычылыгы, бирок сиз өзүңүз токтолуп кеттиңиз, мына дарыгерлер боюнча кайрылуулар бар да. Масштабдуу иштен алып коюшкан.
Ошол боюнча менде бир 2 материал бар, ошону кабыл алсаңыз өзүңүз. Мен сизге бир өзүмчө айтып берейин. Мыйзамсыз, негизсиз жумуштан алып койгондор бар да. Кабыл аласызбы? Ошону айтып коеюн деп чыктым эле. Жеке Кудай буйруса, убактым болсо, себеби дегенде мына мен айтып атпайбы. Мен кече эле тияктан Баткенден келип, түнү менен учуп келдим, түнү менен иштеп, азыр бу жерге келдим. Жумуштарым азыр тим эле чачымдан көп. Чын айтайын. Ал жерде дагы бир нече олуттуу чечимдерди кабыл алышым керек. Убактыңыз болсо, Ошондуктан убактымды таап кабыл алганга аракет кылам, мейлиби жеке? Кабыл алсаңыз, менде 2 материал материал бар. бар. Үчүн албай койдуң деп мени капа болбоңуздар, пожалуйста. Рахмат, бул мыйзамды колдойм, бирок менде материалда өтө актуалдуу. Аракет Кабыл кылам алыңыз. жеке, болупту. чоң. Рахмат, аракет кылам. Рахмат. Анда 2 депутат калды. Бирөө эле Кожокулова Гүл Акматкуловна, сизде. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Я только по законопроекту и только по закону. У меня вопрос один. И вопрос, Камчыбек Кадыршаевич и Умит Нургазиевна, вам. Когда вы обсуждали данный законопроект, почему со стороны органов прокуратуры сразу же в этот же пакет законов вы не внесли изменения и дополнения в закон о прокуратуре, о порядке прохождения службы и так далее? Почему госкадровая служба в закон о госслужбе не внесли соответствующие изменения? У меня это самый главный вопрос. Потому что те требования, которые вносятся в Уголовном кодексе, они рикошетом отражаются именно на соответствующих органах. И если мы говорим о борьбе с коррупцией, то надо начинать на самом деле с органов правоохранительных Я органов. понял, пожалуйста. Да. Гуля Ахматулловна. Да. Перечень законодательных актов Кыргызской Республики, в которые проектом закона вносятся изменения. Да. У вас есть? Да. Списки? Да. Вот я, если что, я вам прошлю, чтобы... Нет, там органов прокуратуры нет. Ну, вы говорите, что... А прокуратура, да, здесь нету, Нет, по-моему. Да. а там требования именно вопрос судимости. Вы спросили по части... Госслужба. Госслужбы, да. А закон о госслужбе тоже Да, нет. есть там, закон. Нет, там есть о порядке прохождения, там совершенно другое. Ой, сиз жооп берип коюңузчу, мен прокуратурамызды жакшы билбейт. Саламатсыздарбы, башкы прокурордун орун басары Буткан Нургазиевна. Гүл Акматкуловна, эти требования имеются в нашем законодательстве, имеются. Нет. Невзирая на погашен, не погашен судимость, в органах прокуратуры такие сотрудники мы не принимаем. Нет, Умит Нургазиевна, вы немножко вводите в заблуждение. Статья 55 статьи органов прокуратуры гласит о том, что если его близкие родственники в установленном законодательном порядке признаны членами организованной преступности. Здесь нету о коррупционных преступлениях. А мы сейчас говорим о коррупционных преступлениях. Вот если бы вы внесли соответствующие изменения, дополнения, мне кажется, одним пакетом было бы правильно. И то же самое, значит, требования о госслужбе, да? Статья 12. Я отвечу. Статья 12. В статью 12 тоже не вошли изменения, вот те, которые вот сейчас вот вносятся. Вот вы правильно говорите, в закон о государственной госслужбе и муниципальной службе, статья 12. Посмотрите, там вот есть сравнительная таблица, и четко вот то, что говорит Камчыбек Кадыршаевич, полностью туда включено. Статья 12, это раз. Далее статья 15. То есть мы полностью синхронизировали, и в эти два закона мы внесли эти предложения. Они здесь есть. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вот именно вот касается именно по прокуратуре, Умит Нургазиевна. Я думаю, что вот здесь вот тоже нам нужно будет вам внести, да, и соответствующее в положение потом вы внесете, да, указом президента о порядке прохождения службы в органах прокуратуры. Потому что как вот сейчас вот вы решите вопрос? Вот сейчас вот мы, я думаю, что мы ускоренным методом на самом деле примем весь пакет документов. Он на сегодняшний день очень актуален, он необходим. И как будет в отношении сотрудников, действующих сотрудников, родственников, детей, родители которых осуждены, и близкие родственники осуждены? Нет, но это же не распространяется этому закону. Этот закон начнет работать с 1 января. Так? А то есть, получается, те сотрудники действующие, которые с 1 января продолжают работать, но их родственники осуждены по коррупционному. С 1 января, если Да. близкий родственник этого сотрудника Закон обратной силы совершит не имеет. данное преступление, да,
тот сотрудник, который работает, будет наказан также в соответствии с законодательством. Нет, вопрос об освобождении от должностей. Я говорю, вот, вот в тогда соответствии с получается- законодательством будет освобожден. А тогда получается, как мы почистим правоохранительные органы, если их дети до сих пор будут продолжать работать, если их родственники близкие осуждены? Мы как будем очищаться? Ну, сейчас... Моральная сторона, да, Нет, этого вопроса? Это, смотрите, Гулят Махална, Да. давайте, сөз айтсақ көбейе береді. Бірақ мыйзам жоқ та азыр. Ошоны киргизип атпайбыз ба? Мына азыр жоқ та мыйзам. Азыркы мыйзамдар боюнча андай нормалар жоқ. Ошондуктан ушул мыйзамды киргизип атабыз. Эми 1 январдан баштап 2025 жылдан ушул мыйзам бузуулар болсо по коррупционной части, так, тот же родственник будет снят с должности, соответственно нашим законодательствам, изменениям, которые сегодня мы вносим. Вот и все. А вы говорите, а сейчас как? Сейчас Нет, нету я закона. не говорю сейчас, я имею в виду после принятия законопроекта. После принятия закона, соответственно, законодательством будет применяться все как бы санкции закона. То есть принцип именно то, что закон не имеет обратной силы, да? Ну да, вот өзіңіз біліп тұр эле сурай бересіздер. Ну вот как вот он в законе, вот в Конституции прописано, а на практике как это будет применяться? Не, ну давайте назад не будем возвращаться, потому что вот вы очень правильно сказали, что закон обратной силы не имеет, и мы не можем этот принцип нарушать. Спасибо большое. Спасибо.